менчи сизге жакшы болсун деп, сизди красавчик болсун деп канча деген чайлардын түбүн иштим, канча деген нандардын ортосун жедим. Бирок сиз бечара, сиздин пешенеңиз шор экен да. Сиз мен сулуу болсун деп тилебеген окшойт да. Мен го ниетиме жетип, мен ошончо аракет кылып жетпей калган окшойм да бир болсо. Мен мындай эле жибербейт, мындай нерсеге ишене бербейм. Ошо пешенеңизге ошо мен ошо куник түшүп калыптыр. Ошо куник түшкөн. Ар бир эле үй бүлөдө уруш, талаш, тартыш деген нерсе болот, айрыкча аял менен эркектин ортосунда. Ошол уруш биздин косяктын айынан болот, бизден кеткен болот. Аны дагы жолдошубуз бечара чогултуп жүрүп бир күнү тарс жарылат. Тарс жарылганда уруш жакшы эле биз күнөөлүү болуп башталат дагы. Аягына келгенде эле күйөөңүздөр күнөөлүү болуп калабы? Сиздерде дагы бечара кечирим сурап жүргөн болобу? Эми кечирим сурабаса да болбойт да. Чынбы? Аягы уруштардын ар биринин аягы жолдошубуз кечирим сураганы менен аякташ керек да. Болбосо тынч жашоо жок. Нормалдуу тамак берүү жок. Эми бул күнөө бизде эмес да, чынбы? Жашоонун закону ушундай экен да. Эмне кылайлы? Күнөө бизде эмес. Силерде дагы эмес.